Чыңгыз Сагыналиев 10 жылдан бери асыл тукум мал жандыктарын багып келет. Ал 2 жылдан бери атайын фермер дыйкандарды колдоо үчүн түзүлгөн Кыргыз сүт ассоциациясы тарабынан уюштурулган семинарга катышып, малды багуу жана туура тамактандыруу жолдорун үйрөнгөн. Эми ал бүгүнкү өткөрүлгөн республикалык семинар көргөзмөгө өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүү үчүн катышып жатат. Биз ушундай асыл тукум малды кармаганыбызга мага 10 жылдын тегереги болду. Анан 2 жылдан бери ушу ассоциация түзүлүп, анан ушул жакта семинарларга катышып, көп опыт алып атабыз. Анан ошо өзүбүздүн алган опыттан туура туудуруп, убагында туудуруп, ошонун баарын үйрөнүп атабыз. Анан ошол экинен бөлөк фермерлер да үйрөнсүн деген максатта келдик да. Учурда өлкөнүн ишкерлери үчүн ар кандай иш-чаралар өткөрүлүүдө. Ага Жапония, Германия, Швейцария, Россия сыяктуу мамлекеттерден келген фермерлер менен тажрыйба алмашуу жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле сүттү кайра иштетүү жана андан азыктарды өндүрүү жаатында да окутуулар каралган. Бүгүнкү иш-чаранын максаты ошол Кыргызстанда стратегиялык продукт болгон ошо сүт тармагын өнүктүрүү болду. Карап көрсөк, мисалы кичинекей бала ар бир Кыргызстанда бир жылда кеминде 80 литр сүт алыш керек болсо, ошо 6 жашка чейинки баланын ден соолугуна бүгүнкү күндө ушул статистика 10-15 литр экен. Бул эмнени түшүндүрөт? Ошол учурда сүт сапатын өтө жакшы болбосо дагы анын көлөмүнө жетпей аткандыгын айтат да. Сүт азыктарын чыгарууну өнүктүрүү айыл чарбасына гана эмес, мамлекеттин экономикасынын өсүшүнө өбөлгөн. Бул үчүн атайын лабораториялар ачылган. Анда аталган азыктар текшерилип, сапаты жана андагы антибиотиктердин жок экени изилденет. Азыр биз эң акыркы ала турган 56 түрдөгү жабдууларды жакында алып келип орноттук. Бул азыркы биздеги супер современный деп койсок болот, өтө татаал гендик молекулярдык деңгээлге чейин изилдеп бере турган жабдуулар дүйнөлүк стандарттарга толугу менен жооп берген. Лабораториялар бизде пайда болду. Биз азыр биздин бардык продукцияны тастыктап бере алабыз. Семинардын алкагында айыл чарба техникаларынын дан жана сүт азыктарынын көргөзмөсү дагы өттү. Мерим Азимжанова, Бегайым Кубаныч кызы, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.